Эпидемиологиялык кырдаалык курч болуп турган учурда жарандардын өмүрү аймактардагы ар бир акимдин жана айыл өкмөт башчынын натыйжалуу ишине көз каранды экенин эсиңерден чыгарбагыла. Бул тууралуу Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында билдирди. Айрым аймактарда илдеттин кесепетинен каза болгондордун статистикасы жогорулап жатат. Район акимдери үстүртөн көзөмөлдөбөй ишке өздөрү аралашып тапшырманы жүзөгө ашырууга тийиш. Ооруканадагы ар бир бейтап боюнча маалымат алып турсун. Буга чейин штаб тарабынан үймө-үй кыдырып, ооругандарды аныктоо милдети коюлган. Бул жумуш тийиштүү деңгээлде аткарылбай жатат, деди Боронов. Ошондой эле премьер Ысык көл облусунда эс алуучулардын агымы көп болуп жаткандыктан аймакта көзөмөлдү күчөтүү тапшырмасын берди. Статистикалык маалыматтар боюнча өткөн айда Ысык көлгө эс алуу үчүн 3000 адам барса, июль айында 20 күндүн аралыгында 10 000ден ашык киши барды. Эс алуучулардын арасында дагы ооруп, дарыланып жаткандар дагы болушу мүмкүн. Ошондуктан облусту өзгөчө курорттук аймактарды катуу көзөмөлдөө керек. Зарыл болсо кошумча күчтөр тартылсын, деди өкмөт башчы. Жыйындын жүрүшүндө аймактарда медицина кызматкерлеринин кадрдык резервин түзүү маселеси талкууланды. Премьер дарыгерлер үчүн кыска мөөнөттүү окуу курстарын уюштуруу иштерин күчөтүүнү тапшырды. Муну менен катар отурумда күз-кыш мезгилине даярдык көрүүнүн жүрүшү дагы талкууланып, бул боюнча тармактык мамлекеттик органдарга бир катар тапшырмалар берилди.